Assalamu alaikum туугандар. Мен акыркы кезде ушу бизнес талаасында эки негизги чөйрө бар. Салттуу бизнес деп коет жана сетевой бизнес деп коет. Ушул салттуу бизнесте жүрүп, сетевой бизнеске кичине баш багып изилдей баштаганымдан улам сетевой бизнес жөнүндө мага болгон суроолор аябай көбөйдү. Адал, арам, пирамида ушул маселелер аябай бизде коомдо чечилбей бир өзүнчө ныкталган катмар болуп калыптыр суроолор. Азыр мына ушул асфальттай болуп калган суроолордун баарына жооп берип, адамдарга сетевой жөнүндө маалымат берип келатам. Мына YouTube каналында да азыр атай сиздер үчүн ушул видеону жаздырып атам, аягына чейин көрүңүздөр. Эң биринчи, бизнес деген эмне? Бул кирешеге багытталган аракет. Ар бир аракет киреше алып келиши керек. Болбосо ал бизнес болбойт. Балким бир кайрымдуулук болушу мүмкүн, же эс алуу, же хобби болушу мүмкүн. А бизнес бул олуттуу аракеттер, киреше алып келе турган. Эми ушул бизнестин өзүнүн чөйрөлөрү бар. Аткарыла турган жоопкерлик зоналары бар. Бизнес чайкоочулуктан айырмасы да ушунда. Чайкоочулукта эми бир жерден алдың товарды үстүнө баа кошуп сата койдуң. Аны деле бизнес десе болот. Бирок бул мындай олуттуу бизнес эмес да, стихиялык бизнес. Бир күн бар, бир күн жок. Сезон эмес. Чыныгы бизнес бул сезон андай мындай карабайт, бул системага коюлган. Ал жерде команда иштейт, коллектив бар, башкаруу бар, ал жерде маркетинг бар, ал жерде сатуу бар, ал жерде кардар менен иштөө системасы бар, ал жерде финансы. Койчу, ушул бизнестеги кирешеге таасир бере турган чөйрөлөр аябай көп. Мына ушул бизнестеги ушул чөйрөлөрдүн эң олуттуусу, 2-3 олуттуу зонасы бар: башкаруу, стратегиялык иштер, финансы, маркетинг жана сатуу. Олуттуу зоналар. Ушулардын ичинде маркетинг деген түшүнүк бар. Маркетинг бул кардарды, сен жөнүндө такыр кабары жок кардарды сага келип сенин баалуулугуңду алышы үчүн эмне иштерди кылышың керек. Кардар адашпай үйүндө уктап аткан төшөгүнөн туруп сага келип сенин товарыңды алып кетиш керек. Бүгүнкү күндө бир гана алып кетпестен сенин товарыңды да башкаларга сунуш кылыш керек же сатыш керек. Мына ушуну маркетинг кылат. Маркетинг бул базарчылык, базарды билүү, үйрөнүү жана анда иш кылуу. Себеби маркет деген бул англис тилинде базар дегенди билдирет. Демек, бизнесмендердин көп ушул маркетингти билбегени үчүн бизнеси чайкоочулуктан айырмасы жок. Сезон, не сезон ушуну менен отура берет. Маркетингтин бүгүнкү күндө 80ден ашык концепциясы бар деп атат. Концепция деген усулдары бар. Мисалы үчүн телевизиондук реклама өзүнчө бир концепция. Көчөдөгү реклама өзүнчө бир концепция. SMM, social media маркетинг өзүнчө концепция. Интернет маркетинг өзүнчө. Ушулардын ичинде сетевой маркетинг деген да түшүнүк бар. Бул көп деңгээлдүү, MLM деп коет, көп деңгээлдүү. Кардарлар биринин артынан бири ээрчип, бирине аркылуу бири келип, жазылып, өзү мен сага туруктуу кардар болоюн дейт. Жана бизнес ээсинин кандайдыр бир преференциялары, тагыраак айтканда, жеңилдетүүлөрдү алат, бонустарды алат, саткан көлөмүнө жараша. Жана эгерде жөнөкөй бизнесте кардар бир эле катарда болсо, ашып барса 2 катар, 2 катмар, 2 катмардан нары киреше көрүү мүмкүн эмес жөнөкөй бизнесте. Мисалы үчүн, дүкөндөгү нанды алып 50 сомго, көчөгө чыгып 55 сомго сата албайсыз. Айтат, мен неге сенден алышым керек, мен кирип эле дүкөндөн алып албайм дейт. Бекитип бир жерге алып барып сатсаңыз, мисалы үчүн Кытайдан алды да бияка алып келип сатып аткан болсо да, аны дагы бирөө алып туруп сатса, балким бир канча кошот, андан ары үчүнчү кардар сата албайт. Себеби маркетинг ушундай коюлган. Эми сетевой маркетингте ушул 50-100 катарга чейин бирин бири ээрчип келгендер пайда көрө берет. Ошон үчүн бул көп деңгээлдүү. Анан мунун маркетинг схемасын түзүү дагы оңой эмес. Миллиарддаган доллар кетет кээде. Ар бир компанияныкы өзүнчө курулат. Бир компанияныкы экинчиге окшобойт. Жалпысынан бинар, манар, классикалык бөлүнгөнү менен, бирок ар бир компания өзү үчүн түздүрөт маркетинг планды. Демек биз жанагы адал арам маселесин сураганда, ар бир компаниянын маркетингин өзүнчө изилдешибиз керек. Себеби ислам финансысында, экономикасында арам моменттер бар. Процент бар, жанагы риба деп коет да, үстөк бар. Бирөөнүн акысына кирип кетүү деген бар, шылуундук бар, караар деген бар, күмөн иштер бар. Ушулар мына маркетингдин катмарында жокпу? Ушуну карайт. Алымдар, билген экономисттер карайт.
Эгерде 50-катарда, 50-деңгээлде арам нерсе бар болсо, бүт маркетинг арам болуп эсептелет. Себеби арам нерсенин бардыгы арам. Бир жери адал, бир жери арам болуп калбайт да. Аракты эгер арам десек, үстүңкүсү дагы арам, астыңкысы да арам. Бардык жери арам. Эгерде эламен бизнесте 50-катарда арам табылса, бүт арам болуп эсептелет. Ошон үчүн изилдеп атканда каеринде арам бар? Бар болсо ушуну чыгарып койсо болобу? Эгер чыгарып койсо адал болот. Болобу? Болот. Эгер жок десен, анда а жерде иштеш мүмкүн эмес. А бирок продукциясы адал болушу мүмкүн. Анда эмне кылабыз? Продукциясын алып колдонсок болот. Продукциясын соода кылсак болобу? Болот. Өзүбүздүн маркетингде соода кылсак болот. Дүкөндөрүбүзгө коебузбу? Базарга алып чыгабызбы? Болот. Бирок ал компаниянын маркетинги арам болсо, анын маркетинги менен эгер арам табылса, анын маркетинги менен соода кылуу такыр болбойт. Экинчиси адал, үчүнчүсү адал өтпөйт бу жерде. Бардыгы арам болуп эсептелет экен. Ошондуктан алып чыгып сатсак болот. Эми мына ушул схеманы кылмышкерлер да иштетет, мошенниктер да иштетет. Ушу сетевой концепцияны алар иштеткенде пирамида деп коет. Аякта товар жок. Товар балким көз боемочулук үчүн бар, саат же дагы бир нерсени коюп коет. Бирок алар кирешени ал товардан көрбөйт. Келип жазылган адамдын эсебинен көрөт. Мисалы үчүн сен 2 адам алып келдиң, 100 миңден жаздырсаң, дароо 50 миң сомдон берет. Жаздырганың үчүн жарымы сеники, же 10%, же 20% сеники. Болду, эре товар эч кандай роль ойнойт. Адамдар жаздыра берет. Ылдыйкылар, "О, тез акча табат экенбиз" дейт. Анткени пирамидалар ачкөз адамдардын эсебинен байыйт. Кокусунан эле азыр акча түшүп калыш керек. Ачкөздүккө ойнойт дагы. Болду, ошолар алып келип жаздыра берет, анан 1 жылга жетпей жарылат пирамидалар. Үстүндөгүлөр акчаны алып качты, астындагылар кыйкырган бойдон калды. Ушул сетевой концепцияны эгер бизнеске салса, MLM деп аталат. Multi-level marketing. Көп деңгээлдүү маркетинг. Муну дааватка салса болот. Тойго чакырганда салса болот, билбейм. Ушундай бир концепция, универсалдуу. Мисалы үчүн Lexus менен кылмышка барсаң да болот, мечитке барсаң да болот дегендей сөз. Бул бир концепция. Каяка иштесең, ошол жака боло берет. Ошондуктан жалпы сетевой арам дегенде биз пирамида арам деп түшүнөбүз. Пирамида арам. А вот MLM бизнесчи аны изилдеш керек. Аны экономиканы түшүнгөн атай азыр аалымдарыбыз пайда болду ушул маселеде. Алар менен отуруп эксперттик негизде изилдесе, адалы да чыгат. Ушуну билбеген үчүн бизде көпчүлүк арам компанияларга жүрөт. Да, MLM арам компаниялар да бар. Сакалчандар, жолучандар жүрөт. Ушуну билбеген үчүн адал MLM'ге кирип көп акча таап алса боло турган компаниялар бар, аяка кирбей жүрөт. Вот маселе ушунда. Демек, бүгүнкү күндө бул маселени чечебиз деп атабыз. Кудай буйрса, муфтият менен да сүйлөшүп атабыз азыр. Алымдар кеңеш менен сүйлөшүүлөр кетип атат. Буга өзүнчө башкача көз караш керек. Эми дин деген ушундай. Доор алмашкан сайын жаңыча ачыла берет. Арам, анык арамдар бар. Алар доор алмашта да өзгөрбөйт. Мисалы үчүн кан, доңуздун эти, өлүмтүк, сымал, ошол эле үстөк, сымал катып калган ушундай өкүмдөр бар. Алар өзгөрбөйт. Бирок андан башка али изилдей турган зоналарда изилдесек болот. Ошол анык арам табылбаса, демек бул адал. Мен ушундан улам. Буга чейин дагы мен бир 10 жыл мурда сетевойдо иштегем. Аяка келип калган тарыхым да аябай кызык болгон. Мен өзү жөнөкөй бизнесте жүрүп банкрот болуп, сетевойго келип, сетевойдон үйрөнүп, бизнести түшүнүп, андан ары ушуну үйрөтүшүм керек экен деп, анан тренингтерге өтүп, тренингди үйрөнүп, ошентип анан калың журтка бизнес үйрөтүүчү тренер болуп чыктым. Анан акыркы учурда салттуу бизнес кыйнала баштады. Онлайн башталды да. Онлайнда ар ким өзү Кытайдан алдырып атат, Туркиядан алдырып атат. Бардык эле онлайнда бизнес кылып баштады. Ошондо чыныгы бутка тура баштаган системалар, бизнес системалар кыйнала баштады. Кардар тартыш боло баштады. Же бул бизнесмендер онлайн үйрөнө койбоду. Отурган жеринде отурат былчыйып. Күндөн күнгө кыйынчылык. Анан кандай жардам бериш керек дедим да, мен кайрадан сетевойго кайра салып дедик. Анткени сетевой система кыйын. Мындай айтканда олуттуу да. Айтып атпаймынбы, маркетингке аябай укмуш акчалар төлөйт. Сетевой бизнесте кардар менен иштеш системасы бар, команда менен иштеш системасы бар, финансы жестко коюлган.
Максаттар, стратегиялар, үйрөтүү, мотивация, сабактар, укмуш коюлган система. Анан ошентип мен изилдеп жүрүп, адалдыгын карап жүрүп, 3-4 сетевойду тандадым. Азыр ошонун ар бирине команда чогултуп атам. Жана 1 жыл убакыт айттым, 1 жыл ичинде мен олуттуу командаларды чогултуп, 2-3 сетевойдон бизнес кылып чыгып кетелик. Мындан ала турган нерсем эмне болуп атат? Менин да өзүм бизнестерим бар, кыйынчылыкта. Турат азыр сетевойдон үйрөнгөнүмдү мен өзүм бизнестериме салам деп атам. Сетевойдо оңой үйрөнүш. А жерде акысыз, күчтүү тренерлер акысыз сабак берет. Мен өзүм да сабак берем ошол жерден. Азыр мен сырттагы наставничество бүт бар жоогун токтоттум. Ким менин командама кирсе, акысыз үйрөтөм деп атам. Ошондон улам ошол сетевойлорго чакырып атам. Адалдыгында кеп жок. Эгерде Кудай көрсөтпөсүн, кайсыдыр бир учурда арамдыгын таап кала турган болсок, албетте командабыз менен кетебиз, элдин баарына жарыялайбыз керек болсо. Ушул арам экен деп. Азырынча ошо биз тандаган сетевойлор андай эмес. Мен бул жерден аттарын айтпай эле коеюн. Ким ошо менин командама кошулам десе, биз 1 жыл иштейли деп атабыз. Күнү-түн өзүбүздүн бизнестерибизди да алып кетебиз. Мен ишкерлерди чыгарып атам көбүнчө. Бизнес баштайм дегендерди чыгарып атам. Өзүбүздүн бизнестерибизди да алып кетебиз. И кошумча тиги сетевойдон да бир команда куруп коебуз деп атабыз. Ушуга чогултуп атам. Кудайга шүгүр, азыр жакшы балдар келип атат, ишкерлер күчтүү балдар келип атат. Анан мен фокусум Россия жана чет мамлекеттер болуп атат. Казакстан, Өзбекстан, Казакстан сымал ошол жактар. Анан өзгөчө фокусту мен онлайнга коеюн деп атам. Онлайн аркылуу жүргүзөбүз. Сатууну, команда өстүрүүнү, ушулардын бардыгын онлайнга коебуз деп атабыз. Офлайнда да болот, ким Бишкекте болсо. И балким мен кээ бир региондорго өзүм да барам, иншаллах, барып кыдырам. Адам жаздырабыз. Анан адам жаздыруу арам дегендер бар да, жок. Адам жаздыруу өзү арам эмес. Адамды жаздыруунун максаты бар. Пирамидаларда алардын акчасын алыш үчүн жаздырат. MLM'де аларды кардар кылыш үчүн жаздырат. Кардар кылып, алар жок дегенде дайым колдонуп турсун ушул продукцияны, же кааласа ошол жерден бизнес кылып алсын. Ошон үчүн жаздырат. Вот мен ошого келгиле, менин командама жазылгыла, акчасы мынанча эле, анан Кудай буйрса иштейбиз деп атам. Адал бизнес оңой болбойт. Ушуну да эскертип атам. Оор болот, бирок үйрөнөбүз. Кылабыз иншаллах, үйрөнөбүз, кылабыз. Натыйжа Аллахтан. Биз себебин кыла беребиз. Ал кулум десе алдык. Алганыбызга алхамдулилля. Албай калсак да алхамдулилля. Демек биз дуа кылабыз, Аллахым бизге бул жашообузга жана акыретибизге пайдасы тие турганын бер дейбиз да. Бербесе болот алхамдулилля. Бирок биз зекет төлөш үчүн, кайрымдуулук кылыш үчүн, мусулмандарга жардам бериш үчүн бизнестин ушул ниетибизди Аллахым кабыл кылган болсун деп ишти себептерин кылып кете беребиз. Алдыбыздан арам чыкканга чейин. Демек, ушул видеонун аягына чейин көргөн болсоңуз, демек сиз бизнеске кызыгып жүрөсүз. Демек сиз олуттуу бизнес издеп жүрөсүз. Мен айтып аткан бизнестерде товар анык. Элде буга талап күчтүү, элдер тааныйт, алып атат товарларын. Кирешеси да олуттуу, акчасы да олуттуу. Команда десеңиз команда бар, чөйрө десеңиз чөйрө бар. Үйрөтө турган тренер, наставник десеңиз мен акысыз 1 жыл бою 365 күн 24 саат кызматыңызда болом. И мен командама кошулуңуз. Ал үчүн болгону описанияда мен WhatsApp номерди калтырып коем. И шилтемесин калтырып коем. Ошо менен мени менен түздөн-түз байланышка чыксаңыз болот. И калганын мен ошол жерден түшүндүрүп берем иншаллах. Күтөм. Өзгөчө чет жактагыларга мен өтө муктажмын жана силерден кайтарым күтөм. Саламу алейкум. Бул видеону башкаларга таратып коюшка жардам бериңиздер.